Жүрөгүндө жалын бар, эр манастын ханы бар, чыныгы элдик генерал. Бул өлкөдөгү экинчи таасирдүү адам эсептелген УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жөнүндөгү ыр-саптар. Бул саптар быйыл февраль айында интернетте желдей тараган. Бирок Ташиевди даңктоо сот сүйүн менен эле чектелбейт. Өлкөнүн УТРК жана ЛТР сыяктуу башкы телеканалдары мамлекеттин башкы күч кызматкерин досу Садыр Жапаровтай пиарлабаганы менен УКМК төрагасынын башка олуттуу медиа ресурстары бар. Алардын айрымдарын аны менен түздөн-түз байланыштырышат. Бүгүн биз ошол медиа ресурстар Ташиевди кантип коррупцияга каршы күрөштө тайманбаган, адилеттүү жана сүрүгүчтүү мамлекеттин коопсуздугун камсыздоочу баатыр кылып көрсөтүп жатканын айтып беребиз. 5 августта УКМКнын башчысы дизель майынын баасы кымбат болуп аткандыктан нефтетрейдерлер менен жолугуп, аларга бааны арзандатууну сунуштаганы белгилүү болгон. Натыйжада нефтетрейдерлер макул болуп, бааны чындап эле түшүрүшкөн. Бийликчил Вечерний Бишкек басылмасы ошол жолугушууну чагылдырып, республиканын либералдык ЖМКсы Ташиевдин күчүн тааныды. Жалаң эле сындачу эле эми мактап калыптыр деген таризде жазган. Бир жума өтпөй жыйынтыгы билинди. Кече эле УКМКнын төрагасын, анын ичинде президенти кескин сындаган 24 KG маалымат агенттиги Ташиев чыныгы күч экенин, чын эле колунан келерин, иш жүзүндө көрсөтө аларын, коррупционерлер жана кыянаттык кылгандар менен кыйла чебер күрөшүп атканын моюнга алды. Ташиев өзү эч кимди деле урушпайт, коркута бербейт. Бирок антпегиле мындай кылгыла деп так кеңеш берип коет. Ал кимге кайрылган болсо, алар аны бир оозунан түшүнөт. Анткени менен Вечерний Бишкектегилер эмне үчүн дизель майынын баасын экономика министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы турса, күч ведомствонун башчысы жөнгө салып жүрөт деп ойлонуп да койгон эмес. Ошондой эле басылма укуктук мамлекетте УКМКнын башчысынын сунушу же кеңеши деген практика болбошу керектигин этибарга алгысы келбейт. Ошондой эле басылма Ташиевдин республиканы бузукулардан коргогон мекен коргоочусу катары сыпаттайт. Вечерний Бишкек ошол бузукулар кезектеги революцияны эңсеп эле араң турат деп ишенет. Генерал Ташиев жөнө турган жок, иштеп жатат. Баарын көрүп билип турат. Кыргызстанда түрдүү кесепеттерге алып келүүчү кезектеги төңкөрүш кылуу аракеттерин тамырынан кыркып жатат. Ал хирург сымал, зыяндуу шишикти көрдү, токтоосуз кесип салат. Ошол эле учурда Вечерний Бишкектин авторларында УКМКнын бийликти күч менен басып алууга же массалык башаламандык даярдоого шек санаган кармоолоруна байланыштуу бир дагы журналисттик күмөн саноо туулбаган. Антип күмөн санаганга себептер да бар. Мисалга алсак, Кемпирабад иши. Ал боюнча 2022 жылдын октябрында 30га чукул активист жана саясатчы кармалган. Алардын абакта отурганына жакында 1 жыл толот. Бирок тергөө кыргызстандыктарга бүгүнкү күнгө чейин алар чындап эле массалык башаламандык даярдаганын негиздеген бир дагы далилин көрсөтө элек. Башка мисал, 2021 жылдын ноябрында мурдагы депутат Бакыт Жетигеновдун жана дагы 15 кишинин кармалышы. Парламенттик шайлоонун алдында болгон окуя. УКМК ошондо дагы кармалгандарды бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деп айыптаганга аракет кылган. Бирок бул кылмыш иши андан ары эмне болгонун атайын кызмат ошол бойдон айтпай койгон. Айыпталуучулардын бир бөлүгү тергөө изоляторунан үй камагына же эч жака кетпөө тилкаты менен бошотулган. Ал эми Жетигенов кийин Ош шаарынын мэри болуп дайындалган. Камчыбек Ташиевдин позитивдүү образын жаратуу ишине УКМКнын башчысынын өзү менен байланышы бар делген Регион ТВ жана 7 канал телеканалдары активдүү аралашат. Алар 2020 жылдын аягынан бери Ташиев муктаж үй бүлөгө там салып берди, оорукчан баланын дарылануусун төлөп берди жана 8 мартка карата миңдеген энеге сый тамак берди деген сыяктуу ондогон материалдарды чыгарышкан. Мындай адамдар табылышы кыйын, Кудай өмүрүн берсин, эч кем болбосун, дайыма элдин кызматын кылып жүрө берсин деген Сузактык аксакал 2020 жылы 7 каналдын журналисттерине. Бул сюжет Ташиев 5 жашар баланын дарылануусун төлөп берери тууралуу болгон. Ал эми 2022 жылдын декабрында аталган телеканалдар Ташиев чек ара кызматындагы аскерлерге кандай тамак аш берилерин текшерип, өзү да алар менен тамактанып отурганы тартылган видеону активдүү бөлүшүшкөн. Сыр колбаса күндө жейсиңерби деп сурайт ал чек арачылардан. Бирок алардын ордуна аскердик наамы улуураак кызматкер жооп берип, аскерлерге күнүгө 20 грамм колбаса жана 30 грамм сыр берилерин айтат. 2022 жылдын 1 сентябрында Ташиевке эң жогорку артыкчылык наамы
Кыргыз Республикасынын баатыры наамы берилген. Президент кол койгон жарлыкта УКМКнын башчысы аны мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн ыйгарылганы белгиленген. Кызыгы, ага чейин августтун башында сот үстүндөрдө Ташиевке баатыр наамын берүүгө чакырык жасаган бир нече кыргызстандыктын видеосу пайда болгон. Бул видеону биринчи болуп Facebook барагына Регион ТВ телеканалынын директору Өткүрбек Рахманов жарыялаган. Ал видеону кайра Камчыбек Ташиев жөнүндөгү 100 миңдеген ашык катталуучусу бар Facebooктагы эң чоң тайпага бөлүшкөн. Андан кийин ал видеону Улуттук телерадио корпорациясынын курамына кирген Алато 24 телеканалы YouTube барагына жарыялаган. Ал жердеги видео башында Ташиевдин июнь окуяларындагы эрдиги деген аталыш менен чыккан. Көп өтпөй аны кайра 2010 жыл июнь окуясы деп өзгөртүшкөн. Видеонун жарымынан көбү 2010 жылы Кыргызстандын түштүгүндө болгон улуттар аралык жаңжалга арналган. Расмий маалыматтарга ылайык, ал окуяларда бир эле дегенде 426 киши каза болуп, миңдеген ашык адам жарадар болгон. Видеодо Ташиев ошол окуялар учурунда кырдаалды турукташтырууда чоң роль ойногону айтылат. Ошол мезгилде Ташиев депутат дагы эмес эле, башка жогорку кызматтагы аткаминер дагы эмес эле. Бирок ошол киши аракет жасап, Сузактын бир топ элин сактап калды. Эгер Сузакта дагы ошол кагылыш болгондо, Сузакта да чоң кан төгүү болушу мүмкүн эле. Деп айткан Навои атындагы Өзбек улуттук маданий борборунун тең негиздөөчүсү Латипжан Ахмадалиев. Ташиевдин улуттар аралык жаңжалды жөнгө салууга катышканы жөнүндө саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебинде президент Садыр Жапаров дагы жазган. Анын айтымында кагылышы учурунда Ташиев экөө Сузактагы Санпа пахта заводунда болушкан. Ал жакта кагылышта 2 күн ичинде 16 киши каза болгон. Бул жакта дагы элдин башында туруп тынчтыкка, ынтымакка чакырган бир чиновник жок экен. Камчыбек Ташиевдин бул жерде эки элдин кагылышуусунун уланып кетпешине салымы чоң болду. Өзү жалгыз барып, өзбек калкы жыш жайгашкан районго кирип, сүйлөшүп келип, эки элдин толкундоосун баса алды, деп жазган Жапаров. Бирок Ташиевдин улуттар аралык жаңжалды жөнгө салууга кошкон салымы жөнүндө расмий бышык маалыматтар жок. Аталган окуяларды изилдеген улуттук комиссиянын отчетунда түштүктөгү абалды турукташтырууда айрым саясий партиялардын жана бейөкмөт уюмдардын лидерлери, жогорку кеңештин, жергиликтүү кеңештердин мурдагы жана учурдагы депутаттары, улуттук коомчулуктардын беделдүү аксакалдары оң таасир эткени айтылат. Бирок комиссия конкреттүү кишилердин атын атаган эмес.